Өткөндө бир байке жумушка тойдон кешиктеп эт, конфет, боорсок алып келди. Мен той халал өттүбү десем, ооба, бирок арак коюлду деди. Анда мен булар арам деп жебей койдум. Туура эле кылдымбы дейт. Мындай да, бул жерде арак турса, бул жерде конфет турса, бул конфет арам болуп калбайт. Түшүнүңүздарбы? Же болбосо бул жерде ошол арак турат, бул жерде боорсок турат. Ушу боорсок бул жермен бул менен арам болуп калбайт. Арам өзү ал арактын өзү ал. Демек бул эгерде мына боорсок, конфет, же болбосо эт ошо бисмилля Аллаху акбар деп туура союлуп пышырылган болсо, буга эч кандай таасири жок. Эгерде Кудай сактасын арак куюп кое турган болсо, анда арам болуп калат. Ошон үчүн арак куюлбаса, ал арам эмес. Демек, иншалла, мына сиз эми кылган ишин айтып койсоңуз болот эле, ошол тойдо арак куюлуп аткан болсо, ошол жерге барбаш керек эле. Ал туура эмес, ошол адал той эмес ал. Алла ыраазы болгон той эмес. Алып келген нерселери булар адал.